Талас облусунун Бакай Ата районунун акими Алгынбай Имаров райондогу жетишкендиктерди жана алдыдагы иш пландарды айтып берди. 2021 жаз айларында өзүңүздөр билесиздер, күндүн аябай ысып, суудун тартыштыгы болуп, көптөгөн көйгөйлөрдү башыбыздан өткөрдүк. Эми ошону кайрадан кайталанбасын деп, биринчиден мен өзүм айыл чарба адиси катары 2021 жылы ушу күз айларында 2022 жылга иш пландарды түзүп, алдын ала ушу ирригация тармагына бир жакшынакай нукка келтирбесек, элибизде кайрадан көйгөй болот деп. Себеби өзүңүздөр билесиздер, айылда негизинен айылдын тургундары айыл чарбасы менен, бул дыйканчылык, мал чарбасы менен алектенет. Кудайга шүгүр, мына 2022 жылды жыйынтыктап жакшынакай жетишкендиктерге жеттик. Жалпысынан алганда ушу Бакай Ата районунун социалдык экономикалык өнүгүүсү жакшы болду. Өзгөрүүлөр жакшы, мындайча айтканда, салык эмес төлөмдөрдү баарын толтурдук. Ички жана сырткы инвестициялар тартылып, Бакай Ата районунун аймагында орто жана чакан бизнести өнүктүрүү боюнча жергиликтүү өзүбүздүн ишкерлерге колдоо көрсөтүп, райондун аймагындагы бүт эле тармактардан орто жана чоң ишканалар ачылып, мындайча айтканда, райондун аймагында жаңыдан жумуш орундары пайда болду. Мисалы үчүн, мына биздин Бакай Ата районунда кирпич чыгаруучу завод жок болчу. Кирпич чыгаруучу заводду ишке берип, ал иштей баштады. Себеби өзүбүздөн өндүрүлгөн продукция сырттан келгенге караганда баягы өзүнүн баалары арзаныраак болуп калат. Анан ал ишкер аркылуу дагы элге баягы жардам катары да, как соцпакет сыяктуу 1,5 сомго арзандатылган баада бышкан кирпичти берип атты. Ошондой эле бүгүнкү күндө Бакай Ата районунда 275 орундуу 4 мектеп курулуп жатат. 2023-2024 окуу жылына ишке берилет. Мектептер заманбап жабдыктар менен камсыздалат.